Жалпы көрсөгө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кезектеги маегибиз буюрса жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Учурда турган жерибиз бул Россия өлкөсү, Федерациясы Башкирияда Уфа шаарындабыз. Уфа шаарындагы кыргыз мекендешибиздин сиздерге болгон жаңылыгы менен буюрса бөлүшөлү деп келип калган учурубуз. Эмне жаңылык, эмне маалымат, эмне болгон десе, мунун баардыгын астыңкы мүнөттөрдө сиздерге кенен айтып бергенге даярбыз. Иштейм дегендер, жумуш издегендер, акча чогултат элем дегендер бизди көрүңүздөр. Баймырза Аманбеков менен биз маектешебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудай. Аман эсенби? Акырындан. Кыргызстандан келдик, бизди кучактап ал дегенде. Кыргыздын жуту бар бизде дегенде. Урматтуу көрүүчүбүз, жогоруда айткан Баймырза Аманбеков мекендешибиз, кыргызстандык Уфа шаарында эмгектенет. Азыркы учурда эмне кылат, эмне болуп эмгектенет, анын бардыгын астыңкы мүнөттөрдө шашпай айтып берели буюрса. Алгач сөз түрү таанышуу кылалы, Өзүңөр жана тааныш маалымат. Өзүм Жалал Абад областынын Базар Курган районуна караштуу Акман айылынын тургуну болом. Ошол бул жакта эмгектенип келатканыма уже буюрса 2018-жылдан бери именно складтар тармагында иштеп келатабыз. Буюрса жакшы, ийгиликтүү. Акыркы 5 жылдын аралыгында буюрса 6 шаарга складтарды ачып, буюрса ошол складтарга жумушчу жеткирип беребиз. Бизде деген бири гана Уфа шаары эмес, Новосибирск шаары, Екатеринбург шаары бар, Тюмень областында, Челябинский областында, Башкирияда, Новосибирск шаарларында жана Омск шаарларында складтар иштеп келди. Сонун баягы көрүүчү бизди көрөт да. Көргөндөн кийин анан дароо жумушка өтүп кеттик. Бир аз таанышуу кыска болуп калды башайт да. Кайсы жылкысыңар? Ошол боюнча жашыңар канчада? 92-жылкы, 92-жылы 22 май күнү төрөлгөм. Бир аз шүмшүктөн атам, бир аз өлүмүштөн атам. Негизи бала чактан бери экөөбүз таанышпыз, экөөбүз бир мектепте окуганбыз, экөөбүз керек болсо баягы кошунада турабыз. Бир айылданбыз. Баягы мени билгендер болсо, тааныгандар болсо, мен дагы ошол Жалал Абад областына караштуу Базар Курган районунун азыр шаары болуп калдык. Анан Акман айылында туулгамда экөөбүз кичинекейибизден баштап бири-бирибизди тааныйбыз азыркы күнгө чейин. Анан мекендешибиздин ийгилиги, кылып жүргөн жумушун буга чейин баягы көрүп жүргөм. Ошон үчүн дагы келип иштесе экен, келип мүмкүн ошол каражатын чогултса экен деген бир маалыматты жеткизели да. Башында келгенде кандай эле? Эми башында келгенде биз да аябай оор кырдаалдар менен келгенбиз. Оор кырдаалдарга туура келгенбиз. Бул компания менен иштеш баштаганга чейин аябай башка фирмалар менен жолугуп иштешип, алардан тилекке каршы азыр көп эле жердештерибиз Россияга келгенде алданып калдык, анан айлыгын бербей калды, анан ары болду, бул болду деген ошондой фирмаларга да биз туш келгенбиз, ошолор менен иштешкен. Андан кийин ал жерден жаманбы жакшыбы опыт алгандан кийин анан ошол фирма менен иштешкенден баштап буюрса жакшы, жүзүбүз жарык, жер кара элек, жакшы. Өзүбүздүн бизнестин ээси, өзүбүздүн алда бизге окшоп мигрант болуп келип, көтөрүлүп, ошондуктан ал ар дайым туура адамдарга айлыгын өз убагында берүү, ал үчүн биринчи орунда турат. Өзү Казакстандын тургуну болот. Жон терisi менен сезген турбайбы, мигранттын жашоосун, өзүнүн башынан өткөргөндүктөн ушундай ар бир инсанга, ар бир адамга бизде кээ бир кездерде өзүбүздүн ошол бизнестин ээси Иван Евгеньевич, Максим Николаевич деген кишилер бизнес сотрудниктер үйлөнүп калган болсо, той топур болгон болсо, үй бүлөсүндө кандайдыр бир каза тапкан адамдар болгон болсо, компаниянын эсебинен өзүнчө бир каражат бөлүнүп берип, өзүнүн адамдарына жардам катары аябай жакшы караган адамдар. Жакшы экен анда. Ойлонбой эле үйлөнө берсеңер болот экен бул компанияда иштей турган болсоңор дегенде. Калыгынын акчасы жок да, анан келе калып эле тойго бир 10 күн калганда бир аз иштеп туруп эле акча сурабай, кичине ишеничке кирип. Андай кездер да болду, андай өзүбүздүн жердештер да болду. Келгенден кийин алардын чыгашасын баардыгын компаниянын эсебинен төлөп бергенден кийин, документтерин бүтүргөндөн кийин анан башка жака кетип калган жердештер да болду.
Эми бирок көпчүлүгү буюрса жакшы эмгектенип келатат буюрса. Компанияны атпайсызбы? Бул эмне болгон компания? Компания эмне деп аталат? Компаниянын аты Кристалл В. Кристалл В, эмне себептен Кристалл В деп суроо берсе, анан директору ошол бизнестин ээси айтып калат. Биз үчүн эң башкы максат адамдарга жумушту камсыз кылуу, ошол жумушту ачык, айкын, таза максатта акчасын эсептеп баягы фирмалар менен адамдардын ортосуна ачык, айкын мамилени түзүп берүү деп түшүндүрүп берет бизгечи. Кристаллдай таза болсун деп. Ошон үчүн Кристалл В деп айтылат. Канча убакыттан бери иштейт бул компания? Компаниянын иштеп келатканына буюрса, эгер адашпасам, 2015-жылдан баштап түптөлгөн компания. Челябинск областында түптөлгөн. Ошондон бери иштеп келатат. Негизи бизде 10дон ашык чоң, аябай федералдуу тармакта иштеген чоң фирмалар бар. Ошолордун складтарына, ошолордун магазиндерине, ошолордун курулуш тармагында жумушчуларды камсыз кылып келатабыз. Ошол. Баягы Камсыз кылат дегенде эле баягы бизде бир түшүнүк бар го. Бир компания менен барса, анан алар деген ортодон андай бир процент алышат да, анан тигинтип түшөт да, анан менин эмгегимди жеп койбойбу деген сыяктуу деле мындай коркунучтар, мисалы чочулоо, ишенбестик, мисалы ошондой ойлор менен келишет да. Мисалы, кел мындай сүйлөшөбүз. Бул видеону көргөндөн кийин макул мен барам деген чечимге келген бала канчалык баягы ойлонбой туруп келсе болот? Эми албетте андай компанияларды мен өзүм туш болуп иштедим. Өзүм да Казакстандан 70тен ашык адамдарды алып келип ишке орноштуруп, ортодогу компаниялар алып кетти. Анан буюрса, эми бул компания менен иштешип атканым айтып атам, 2018тен бери иштешип атам. Бул компания мындай нерсе боло элек. Себеби өзү жогоруда айтып өткөндөй эле баягы владелец бизнеса өзү ошондой алданууларга учурагандыгына байланыштуу биринчи очередь чынчылдык, акыйкаттык, тазалык менен иштегенди аябай баалайт. Анан бизде деген алдануу, эми алдаган компания албетте өзүнүн процентин алыш керек. Компания жөндөн эле адамдарга камсыз кылбайт. Өзүнүн интереси бар албетте. Ортодо кандай десек, мисалы фирмалар менен договор түзгөндө компания өзүнүн бардык коркунучтарды өзүнүн мойнуна алат. Жоопкерчиликти бардыгын өзүнүн мойнуна алат дагы. Ошондуктан ошонун нерсесин, мисалы рекламага, формага, тамак ашына камсыз кылуу, жол кирелерин камсыз кылуу, ошол чыгашаларын чыгарып алыш үчүн 30% мисалы компания өзүнө алып калат. 60-тан 70%ке чейин келген жумушчуларга төлөп берет. Ал 30%-те бригадирлер деген бар, бизде бригадир деген менеджер бар, руководитель бар, филиалдын региональный менеджер, анан өзүнүн владелец бизнестин. Ошого кеткен чыгашаларды 30% өзүнө алып калат, 60-тан 70%ке чейин бул таза адамдарга төлөп берет. Ортодогучу. Анан эми бул кандай десем, диний жактан деле адал эле деп ойлойм. Мен түшүнүгүм боюнчачы, себеби дегенде ар бир кылган жумуш үчүн ар бир адам өзүнүн мээнетин алып калыш керек да. Анан бизде деген адамдарга келип иштеген адамдарга бүт бардыгы сдельный болгондугуна байланыштуу ар бир адам ар бир чогулткан товарына же болбосо ошол коробок деп коет, же болбосо пик деп коет. Ошол ар бир товарына өзүнчө акча төлөнүп берет. Адам канчалык көп жакшы акча ошол товарды чогултканын билген болсо, ал ошого жараша көбүрөөк акча табат. Болгон ошол. Анан эми кээ биркилери келип алып, өздөрү жакшы эмгектен албайт. Эми ден соолугуна байланыштуу, же болбосо башкага байланыштуу. Анан жумушту оор деп деле айтканы болбойт. Жумуш эми складдагы жумуш, кадимки эле кара жумуш. Бизде айылда эсиңде болсо керек, биз беде чабып, чалгы чабып, чөп чабып чоңойгон адамдарбыз. Ага караганда бет эле жеңил. Анан эми бизде андай алдамчылык буюрса жок. Себеби дегенде атасын чакырып, апасын чакырып, карындашын чакырып, акесин чакырып бүт туугандары менен эмгектенип келатышат.
Бул жумуш бир эле мырзаларга сунушталабы же кыздар деле барбы? Жок, бизге аял кишилер, мисалы 45 жашка чейинки аял кишилер, эркек кишилер 50 жашка чейинки эркек кишилер да келип иштесе болот. Жаш балдар эми 18ден жогору. Сөзсүз түрдө 18ден жогору, 18ден ылдыйын албайт. Эми Россиянын закону боюнча ошондой, бизде деле ошондой болуш керек. Анан эми аял киши, кыз киши айырмасы жок. Бирок эми желательно эркектерге акцент жасап атабыз. Себеби дегенде эркек киши байыр карылуулаак келет деп коет го. Мындай нерсе да бизде ар ким ар кандай шартта көрүп атат да. Бирөө жатып көрүп атат, бирөө басып баратып көрүп атат, бирөө дагы бир жерде көрүп атат, анан ар кандай шартта көрүп атат да. Анан чөнтөгүн караса эле акча жок. Мисалы жеке өзүм деле айтайын, мен ушул видеону көрүп калып туруп, анда барып иштеп келейинчи, кышында эмне кылмак элем, үйдө сезондун баары бүттү, барып келейин десе эле чөнтөктө акча жок. Бирок силерге чыкты байланышка. Эмне кылып барсам болот, кантип иштесем болот деп, мисалы, бир маалымат алганы, мындай кызыгуу арттырган болсо, эмне нерселерди кылып бере аласыңар, мисалы, ошолор үчүн? Азыр мисалы эгерде Кыргызстандан байланышка чыккан болсо, адамдардын санына жараша же болбосо машина менен жеткиребиз, же болбосо самолетко билет алабыз. Биринчи келип бул жерде жайгашып не кылганча 2 айга чейин биз колдон келишинче жардам беребиз. Андан кийин өздөрүнө мисалы кеткен чыгашаны бир балким эгерде 6 айга чейин иштейм деп контракт менен же болбосо 1 жылга чейин иштейм деп келген болсо, ал чыгашаны ал адамдардан снимать этпейбиз. Анан эми 2 ай иштеп туруп болду мен кеттим деп кетип калган болсо, анда биз алардын айлыгынан кармап калышка туура келет. Себеби дегенде чыгым ооба да. Анан эми менин дагы өзүмүн компаниянын астында жоопкерчилигим бар. Мен аны өз мойнума алып чакырып атам. Ал адамдар үчүн мен жооп беришиме туура келет. Эгерде 2 ай иштеген болсо, албетте ал адамдын бизге кеткен чыгашадан тышкары бизге компанияга прибыль жок болот. Ошондуктан эгерде 1 жылга келип иштейм деген болсо, албетте кеткен чыгашанын баары компаниянын эсебинен, ал адамдан биз ал акчаны снимать этпейбиз. Эгерде 2 ай иштеп, 3 ай иштеп, болду мен кеттим деген болсо, анда биз кеткен чыгашанын баарын ошол адамдан чечип алышка туура келет. Түшүнүктүү. Бул чыгашалар билет, регистрация. Бизде азыр зеленый карта деп калды, медицинский отпечатка палец Россиянын закону боюнча, эмгек келишими. Анан бизге келген адамдардын баардыгы официалдуу түрдө именно Кыргызстандын граждандары, Өзбекстандын граждандары, Тажикстандын граждандары баардыгы официалдуу эмгектенгендигине байланыштуу биз баардыгын официалдуу жумушка алып налог төгөбүз. Бизде баягы Кыргызстанга барып пособие, пенсия алгандаргачы келечекте ошол бир аз болсо дагы өзүнүн эмгегине жараша багында алып калсын деп. Ал налогту биз төккөн налогту адамдардын айлыгынан кесип албайбыз. Бул компаниянын өзүнүн чыгашасы болот. Мындай суроо да. Айтып атышат деп атат да, көрүп атат анан. Канча айлык канча? Кылганга жараша. Жогоруда айткандай эле ар бир чогулткан коробкасына пигине жараша акча алышат. Бир коробка мисалы 70 тыйындан баштап 25 рубльга чейин төленет. Ар бир коробкага. Көлөмүнө жараша. Жакшы чогулткан балдар мисалы 2000 коробоктон 7000 коробокко чейин чогултушат. Ар бир коробканы чогулткан адамда 2000 коробкадан 7000 коробкага чейин. Бир күндүн ичинде, бир сменада. Анан ар бир коробканын көлөмүнө жараша тыйын болгондугуна эми балким 70 тыйындан болгондо 25 рубльга чейин болгондо 2 рубльдан орто эсеп менен эсептегенде деле 10 рубль эмес, 2 рубльдан эсептегенде адамдардын айлыгы 4000дүн үстүнө акчага айланат. Эми айына күнүмдүгүнө. Анан эми бизде баягы обычный грузчик деп коебу, же болбосо коробка чогулткан адамдар болот. Алардын айлыгы фиксирован айлык болот. Аларда 2400 рубльдан 2800 рубльга чейин. Ошо сменага чыккан. Бир сменасына 2400 рубльдан 2800 рубльга чейин. Эми ал келет, эмне жумуш кылат? Коробка чогултат. Коробканы алып барып пресс кыла турган аппарат бар, ошол жака салып коет, же болбосо
багандай тележкаларда чогултат, бизде магазиндерде чогултат го тележка. Ошондой тележкаларды чогултат болгон ошол. Ашыкча багандай кыйынчылыгы жок. Кайсыл жактын кампалары? Эмненин Бизде азыр X5 фирмасына пятерочка склады бар. X5 деген машинаны деп билсем Пятерочканын склады бар. Чижик деген магазиндердин склады бар. Озон маркетплейстин склады бар. Галамарт магазиндердин складдары бар. Бизде так, ким ошого окшогон продуктовый маркетплейстердин складдары. Ошол жакта эмгектенишет. Бул жакта эмгектенип жүргөн кыргыздардын мындай жашоо шартын да бир аз чагылдырып көрсөтөлү, жөн эле сөз болуп калбасын деген да ой болот да. Мүмкүн болсо, уруксат болсо, силер ошол Кыргызстандан чакырган кандай шартта жашап аткан, мисалы үйүн көрсөтүп, мындай шартта жашайт деген сыяктуу мындай көрсөтүп бере аласызбы? Албетте. Бизде Кыргызстандан Оштон, Жалал Абадтын тургундары эмгектенип жатат, кыздар, балдар. Квартира снимать этип бергенбиз. Биринчи 2 айын биз өзүбүздүн мойнубузга алып айткандай эле жогоруда айтып өткөндөй эле төлөп бергенбиз. Андан кийин алар все, биз өзүбүз төлөйбүз, болду. Рахмат. 2 айдан кийин алар азыр өздөрү төлөйт. 2 комната квартира снимать этип бергенбиз. Ал жерде 5 адам жашашат. Москвадай 30 адам эмес. 5 адам ошол эмгектенген балдардан 5 жашашат. 2 кыз, 3 бала болуп 2 комнатага бөлүнүшүп. Албетте алып барып көргөзүп, шарттарды көргөзүп берем. Алар менен сүйлөшүп. Кеттиңер эле. Макул. Турган жерибиз азыркы учурда ошол жумушка чакырылган, ушул компанияда иштеген, ушул компания аркылуу келгендер, анан мына ушундай шартта жашаганын көрүп атабыз, тааныштырып атабыз. Бул дароо келери менен ушундай чыгабы, өзүңөр камсыздап бересиңерби? Жумушка чакырган адамдарды эгерде биз Кыргызстандан сүйлөшүп, маалымат алгандан кийин кайсыл күнгө келе турган болсо, ошолордун келишине квартира карап, квартирага снимать этип жайгаштырабыз. 2 бөлмөлүү квартира, бул жерге регистрация ушул квартирага коюлат. Бул Уфанын, Башкортостандын жакшы жери, адамдар менен сүйлөшүп, жашаган квартираңа регистрацияга коюлат. Юридически өзүңө башка бирөө келсе дагы сага өзүңө доказательство болгон үчүн. Бул жерден квартирасы эми 20 миңден баштап 40 миң рубльга чейин акча жараша. Именно биз турган квартиранын акчасы 30 миң рубль акча. 5 адамда регистрация кылынат, 30 миң рубль акча. 5 адам жашап атат азыр бул жерде. Данный кезде. Жумушка жакын болгонуна байланыштуу. Эми жумушка жакыныраак адамдар багы эртерээк келип, эртерээк барып эс алып, өздөрүнө ыңгайлуу болуш үчүн жумушка жакыныраак жерден квартира издеп, квартираны таап жайгаштырабыз. Баягы биздин милиция кызматкерлери көчөнү тосуп калганда, документ текшерип калгандан фактически кайсыл жерге жайгашканын адресинди билип ал, могул регистрация сеники деп, мисалы Москвада ошондой нерсе бар болчу. Бирок мен өзүм кабыл алган эмесмин. Мен дагы официалдуу иштеген үчүн тааныштарым ошондой болчу да. Кайсыл жерде жашаганын адресин жаттап алышчу дагы. Анан ошол жерден баягы бир барып көрүп, сыртынан мен ушул жерде жашайм деген сыяктуу баягы маалымат алып алышчу. Бирок фактически ал жерде жашаш эмес. Мындай мигранттар көп эле, мисалычы жашырбай эле айтканда, ошол эле Москвада. Демек, биякта ошол эле документ текшерүүчүлөрдө кыйналбайт экен, ошонусу жакшы болот экен. Ошол жагынан жеңилирээк болот ооба. Мырза, көрдүк. Урматтуу көрүүчүбүз, өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай жерде жашап атканын. Мен деле өзүм мигрант болгом да убагында. Биз 27 киши жашачубуз. 2017-2018 жылдары чемпионат учурунда мен ошондо жашап калгам. 27 киши бар болчу. Мен аябай жашоо ушул экен да, мигранттын жашоосу ушул экен да деп башка деле аракет кылып көргөн эмесмин. Бир аракет кылсаң кымбатчылык экен, мисалы өзүнчө баягы чыгып кетейин бир бөлмөлүгө дейин десеңчи, биякта арзанчылык экен да. Бир топ эле. Айырмасы билинет экен да. Ошол эле Москваны айтып атам да. Ооба, Москвадан караганда айырмасы аябай чоң. Бул жердин негизи Уфа шаары Башкирия өлкөсүндө, баягы өзүбүздүн балким баягы түркөязычный же болбосо баары бир карым катнашыбыз барбы, балким баягы Энисайды кыргыздардын мындай каныбыз бирдей дегендей үрп адатыбыз окшошураак, үрп адатыбыз даже керек болсо жолдон
полиция кызматкери токтотуп ары бери деген нерсе жок. Таптакыр. Эми ушунча убакыттан бери мисалы адамдар майдан баштап иштеп баштадык Уфа шаарында филиалды ачып. Ушул кезге чейин дагы бир жолу дагы болду. Бир жолу дагы. ФМС деген нерсе текшерген жок, же башка деген нерсе текшерген жок. Бардык документтерин официалдуу түрдө. Биз баягы ФМСте дагы бар базасы бар да. Базага кетет, жумушка алынып атат, ушул адамдар иштеп атат деп. Ошонун негизинде балким коркконуңуз эле ошол болчу го илгери. Мисалы, бизде мынтип айтып койчу Москвада, ата тагалар келатат депчи. Тагалар келатат деп түрлү арттары эле кетип эле, алардан айланып качып эле, кийинки дворду айланып өтүп эле метрого чейинки жашообуз ушундай болду эле. Көрдүк го. Анан азыркы учурда дагы бир канча негативдер чыгып жүрөт. Мурункудай болбой калды, мурда жакшы эле депчи. Анан бир канча маалыматтарды көрүп алып анан үрөгүң учат. Биякта бирок чын эле жүргөнүбүзгө мынакей 2 күн болду. 2 күндөн бери бир милиция кызматкерин көргөн жокмун жолдо. Өзүм деле. Ошол жагы жакшы экен, Тил билиштин таптакыр шарты кереги жок. Тил билбесең деле келип иштей бересиң. Өзүбүздүн бригадир балдар, өзүм жердеш иним бар. Эдилбек деп ал бригадир, Оштон бир бала бригадир бар. Оштук дагы бир кыз бригадир болуп иштеп атат. Өзбек бир балам бар, бригадир болуп иштеп атат. Алар билет, алар айтып деп түшүндүрүп коет, болду. Тилден не жок. Даже керек болсо биз иштеп аткан аппараттар кыргыз тили киргизилген. Кыргыз тили, өзбек тили, тажик тили. Кадимкидей ошо биз иштеп аткан аппаратта мигранттар үчүн ылайыкталган турбайбы? Мигранттар үчүн ошол аябай. Даже керек болсо складта багандай маалыматтар кыргыз тилинде, өзбек тилинде, тажик тилинде берилет. Баймырзанын, урматтуу көрүүчүбүз, Баймырзанын азыр сумкасын көрдүм. Сумкасында акчалар бар экен. Бир аздан кийин айлык берет экен. Ал айлыкты баягы чалгылап атышат, качан келесиз, айлыкты качан алабыз деп атышат. Анан, сөмкө бир аз күтүп туруңуз, азыр барып калабыз деп анан ушинтип атабыз. Айлык бергендерин дагы көрсөтөлүп деп турабыз. Астында канча алышат, эмне кылышат, жогоруда кадр сыртында сүйлөшүп калдык го. Жума сайын берилет экен да айлык, Эми бизде складтар көптүгүнө байланыштуу. Складтын мыйзамы ар кандай да. Анан кээ бирки складта жумасына акча берилет, кээ бирки складта бир айда 2 жолу берилет. Складтын мыйзамына жараша биз тагы адамдарга ошого жараша акча төлөп беребиз. Анан эми бүгүн берилчү акча, бул жумасына берилчү акча как раз ошол кезге туура келип калдыңар эмненин буйругу менен дегендей. Анан бүгүн өзүңөр көрөсүңөр, эгер убактыңар болсо, мүмкүнчүлүк болсо көрүп өзүңөр байкап көрөсүңөр. Анан эми көрүүчүлөргө толугураак өзүңөрдүн неңерди жеткиргени өзүңөр байкап көрүп. Ошол бүгүн жумасына бериле турган айлык берилет. Бир эле бул Кыргызстандан азыркы учурда чакырык кылган жокпуз да, туурабы? Бул Москванын кайсы шаарында болсоңуз, мисалы, жумушум жакшы болбой атат деп чалганда деле мен азыркы учурда Москвада тааныштарым бар. 2 күндүн биринде текшерүүлөр болуп, мисалы, ушинтип атат, тигиндей болуп атат деген сөздөрдүн угуп калып атам да. Алар деле келсе. Ооба, албетте. Бизде азыр Новосибирск шаарына Москвадан 10-12 бала учуп келди. Понедельник күнү учуп келишти, биринчи күнү учуп келишип, азыр эмгектен атышат уже ал жерде. Регистрациясын алмаштырып, мыйзамдаштырып, жумушка орноштурдук. Новосибирск шаарында Озон складында иштеп атат, и Пятерочка складында иштеп атышат. Өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда жалпы кызматкерлер бул жакта айлык алганын көрдүк. Анын арасында Малика да бар, Маликаны да айлык алышты. Бүгүн булар жыргап атышат. Бүгүн бир жума бою күткөн күнү, бүгүн жыйынтыгын көрсөтүп, капчыктары толук буюрса үйлөрүнө кетип баратышат азыр. Анан мен чыныгы баягы отзыв алгым келди бул компания боюнча. Канча убакыттан бери жакта иштейсиңер? Өзүм ушу сентябрдан бери 3 ай болуп калды. Каяктансыңар өзүңөр? Өзүм Кыргызстандан, Ош облусунан болом. Канча жаштасыңар? 19 жашта.
19 жаштагы эрте эле келип, Негизи өзүм бул жакта окуйм, анан совмещать эткени аябай удобный. Эмнеде окуйсуңар? Переводчик английский язык. Сон жетип жатасыңарбы экөө? Ооба, аябай эле жакшы. Бул жака вот выходной күндөрү чыгып турам, пятница, суббота. 2 күн ушундай эле жатасыңарбы? Чыгып турайм, жумасына 3 смен же 4 сменден чыгып турат. Жашыруун болбосо. Конверттин ичинде канча бар? Ошол окуудан сырткары иштегенде. Окуудан сырткары иштегенде бүгүн 6 күндүн эсебинде 24 000 чыкты. 24 000 6 күндүкү? Бул скаттын ичинде жумуш кылганда Ооба. канча саат иштедиңер? 12 сааттан 1 смен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атым Эмир. Аббас. Аббас, жана көрүп отурдук, бул жакта бир канча жумушчулар келип иштегенде өзбек улутундагылар бар экен, түркмөн улутундагылар бар экен, кыргыздар бар экен. Баарыңар чогуу иштеп атыптырсыңар да. Канча убакыттан бери иштейсиңер? Азанда мен 2 жылдан бери иштеймин. 2 жылдан бери иштеймин. Кам буганыбыз жок, Кудайга шүкүр иштетебиз, жакшы. Зарплаталары жакшы. Улутуңар кайсыл? Өзбекстан. Тажикистандан мен. Тажикстан. Тажикстан өзбегимин. Тажикстан өзбек. Кандай жумуш кандай? Эркектер үчүн жумуш кандай? Эркеклер үчүн жакшы, наоборот, эркеклер үчүн иштесе пулу кылыптамын. Бүгүн айлык берилди го? Айлык берилди. 3 күнгө 15 000 пул алам. 3 эле күнгө? 3 күнгө 15 000 пул алам. 5 000 сомдон ар бир смен. Ар бир сменамга 5 000 алам. Секрет болбосо, бир айдагы эң чоң сумма. 160 000 тапамын. Стабильно? Стабильно 160 000 тапамын. Ойлык. Ойга иштесем. Ого, 7 сменин көрөт атабыз, 7 смен, 7 сменге 27 900 күн. Мунун канча суммасы Кыргызстанга кетет? Өзім бір 5-6 мың алып қоямын, қалған Кыргызстанга салам. Жумасына. Жума сайын салып турмай, которуп турмайбы? Ооба. Канча убакыттан бери иштейсиңер? 3 ай болды азыр. 3 айдан бeri иштейм. Баймырза деген байке. Мен менен көптөн бери таанышмын. Баягыда деле иштегем, Екатеринбург шаарында деле, Озондо иштегем, кышында. 2-3 ай. Ошоктон деле мен өзүмдөн сүйлөшүп келгем. Канча болуп атат, иш кандай болуп атат. Мынча болуп атат деген, мен ошону алып атам. Канча болсо? 4 миңден көп табасың деген. 4 миңден көп. Жумуш оорбу, жеңилби? Жумуш жеңил. Ич арадагы өздөрүндө бир мындай тамашалаган сөздөр бар экен. Жуманын эң аз алган айлыгын ушул бала деп мындай бири-бирин шылдыңдашып тамашалашып турушат экен да. Ошондойбу? Ошондой болуп турат. Кээде Аз чыгып калдыбы? Аз чыгып эми. Өз исменге калашынча чыксам болот эми. Кээде чыккым келип ушинтип аз чыгып калам да, өзүмдөн айып. Иштегенге жараша айып. Иштеген жараша айып. Кандай иштесең ошо жараша акчаны аласың. Бул жактачы. Акчасы жакшы. Эң жогору канча алып көрдүң эле? Эң жогору чын айтсам 30 алганмын. Бир жумада? Ооба. Бир айдыкын айтпырчы. Бир айдыкын эсептесең бир 90 өтүп калат ар кандай. Көрүчүбүз, жогоруда сөз айтылгандай эле биз ошол складдарга, ошол кампалардын бирине келдик. Бул Озондун кампасы экен. Бул жакта дагы биздин мекендештер эмгектенет. Ооба, бул жакта буюрса Россиянын 6 шаарында өзүбүздүн жердештер, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркменистандан келген эмгекчилер эмгектенип келет. Складдын ичинде. Канча кыргыз бар мындай Ушул эле жерде азыркы эсеп менен эсептегенде бир 150дөн ашык кыргыз бар. Данный момент. Биздин компанияда, башка компанияларда биригип 150дөн ашык кыргыз бар. Сыйгап келгендер канча? Биздин өзүбүздөн келгендер аз эле. 15ке жакын адам бар. Эми ушул складда. Андан башка бизде 6 склад бар. Ал жакта эсеп менен келгенде 400дөн 500ге жакын кыргыздар өзүбүздүн компанияда иштейт. Ошол кампа бир эле бул Уфада эмес да, Бул Россиянын Бизде 6 шаар бар. 6 шаарда. Кайсы шаарларда? Свердловская области Екатеринбург шаарында бар. Новосибирск шаарында бар. Омск шаарында бар, Тюмень шаарында бар, Челябинск шаарында бар, анан Уфа, Башкирияда. Көбүнчө жумушчулар кайсыл шаарга керектирет? Айырмасы жок ба? Айырмасы жок. Азыркы кезде бизде 6 шаарга жумушчу керек болуп атат. Аябай жумушчулардын жетишсиздигине байланыштуу
бизге деген эсеп менен алганда 800дөн 1000ге жакын жумушчу керек биздин 6 шаарга. Жумуш официалдуу түрдө, эмгек келишиминин негизинде жатакана, тамак аш менен камсыз кылабыз, жумуш формасы менен камсыз кылабыз. Негизи азыркы учурда бир аз кооптуу болуп калды окшойт да, баягы Москва дегенде эле же болбосо Россия дегенде эле ар кандай негатив маалыматтар чыгып берип, бул мигранттардын келүүсүнө чоң эле көйгөй жаратып атат го дейм азыр, Азыркы кезде ооба тилекке каршы эми жашырганда эмне баардык жактан соц тармактардан элдин баары эле угуп атат багандай нерселерди. Бирок Кудайга шүгүр бизде андай нерсе ызы чуу мамлекеттин ичинде, Россия мамлекетинин ичинде андай ызы чуу көп деле эмес. Андай нерсе жок. Эч кандай басмырлоо, биз иштеп келаткан мисалы Уфа шаарында тилекке каршы же болбосо сүйүнсөк болот, андай нерсе жок, басмырлоо. Ошол эле Москвада азыр канчалаган жердештерибиз өзүбүздүн балдар деле иштеп атат, тең туш балдар деле биздин башка фирмабыз, филиалыбызда иштеп атат. Ал жерде тилекке каршы ФМС тарабынан же болбосо башка мыйзам көзөмөлдөө тармагынан аябай күчөп тилекке каршы адамдарды кетирип атат. Жок, бизде бул жерде Кудайга шүгүр, бизде тынччылык. Маек башталгандан бери буюрса тааныштырдык коногубузду, жашоо шартын көрсөттүк, мисалы ошол эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин. Андан сырткары кампаны сиздерге чагылдырдык, баягы сыртынан болсо дагы мына ушундай кампада иштейт деп мындай бир жумуш ушул жерде болот деген таризде. Андан сырткары алган маянасын, ошол эле эмгектенген мекендештердин баягы кыскача болсо дагы комментарий аларга мындай убакыт бердик. Анын баарын карап көрүп кандай шартта болот, кандай иштешет, анын баарын өз көзүм менен көргөндөн кийин бир жыйынтыгым келип турат. Бай мырза, кел кайрылуу жасайбыз, эмгектенем, иштейм дегендерге. Урматтуу жердештер, эгерде эмгектенем, иштейм, жумуш кылып үй бүлөмө жардам берем деген чыныгы кыргыздын кыраан жигиттери бар болгон болсо, Эмирбек аркылуу же болбосо комментарий аркылуу же болбосо калтырган номерлер аркылуу байланышып, Россия өлкөсүнүн 6 шаарында келип эмгектенип кетсеңер болот. Ар бир шаарда туруктуу маяна, татыктуу жашоо шартын түзүп, жакшы эмгек жумушу менен камсыз кылганы аракет кылабыз. Биз ийгилик каалайбыз чындыгында. Ийгилик каалайбыз. Мен да өзүм учурунда, мисалы ошол учурунда ушундай эмгектенчүбүз. Мен дагы ошол регистрациямды, тамак ашымды, эми жашаган үйдү камсыздап берчү эмес, андан башкаларын ошол медкнижканын баардыгын камсыздап берчү. Аябай эле жеңил болчу да мен үчүн. Мен андан башка шарттыгы көргөн жокмун. Мага жеңилдик болчу ошол нерсе. Сонун болчу, Кыргызстандан келер менен дароо сенин документтериңе чуркап беришет, бүтүрүп беришет. Сени бир канча күндүн кыска аралыктын ичинде эле жумушка чыгарып, анан бир айдан бир айга айлыкка бат эле жеткизип коюшчу да мындай. Бул жакшы жеңилдетүү болчу. Колдон ала калган, кел сен отуруп тур, мен сен ордуңа мынтип коем, тигинтип коем деген бүт баарын кылып берген. Урматтуу мекендештер, чындыгында каарманыбыз айткандай эле, коногубуз айткандай эле, экранда бир канча номерлер чагылдырылды, бир канча байланыш номери, WhatsApp номер, Telegram, анын баардыгын карап көрүп, Instagram, ошол эле учурда өзүңүздүн иштейм деген эле бир белги бериңиз. Кененирээк дагы өздөрү менен жекече баарлашып, жекече сүйлөшүп, келем деген оюңуз болсо, анда сөзсүз түрдө келип кетиңиз, эмгектенип кетиңиз. Ушундай шартта жумуштар экен. Эртерээк эмгектенип, эртерээк иштеп, муктаждарды жабып, бүтүрүп мекенге кайталы, Албетте, албетте. Эми дагы кошумчалай кетчү нерсе, жаңы эле айтып өткөнгө ой келип кетти. Бардык эле мекендештерибиз келгенде бир эле
айлык маянага жетиш үчүн алар келген чыгашасын эсептешет, квартирасын, документтерге, ошол эле болгон отпечатка палецке 7000 рубль айланасында акча кетет. Эми ал келгендин акчаны эсептегенде Кыргызстандан келгенде жок дегенде бир 50-60 миң акча менен келип, анан 1 айлык иштеген эмгек акчаңа ошол келген жол кирең эле кетип калат. Анан бул жерден биз колдон келишинче ошол жагынан болсо дагы кичине жардам кылып, өзүбүздүн мекендештерге колдоо көргөзүп, жардам берген аракет кылып атабыз. Кыргыз иштеген болчу ушул жерде. Ошон үчүн биз кыргыздарды алып атабыз деген компанияларды мен көргөм, өз көзүм менен көрүп, аны кулагым менен угуп, мен мага да ошентип үйрөтүшкөн. Эртең сен артыңанда кыргыз келип иштесе, жаманатка калбасын. Анткени мындай иштешчү, таза иштешчү, ак иштешчү, мындай айлык маянасын алышчу. Ошон үчүн биз кайра эле кыргыздар чакырып атабыз деген компанияларды көргөнбүз да. Татыктуу иштейли. Артыбыздан жаман сөз калтырбайлы. Кыргыздар тигиндей экен, кыргыздар мындай экен деп бир негатив калбасын. Сонун элибиз. Мемандос элибиз, бөтөн жерде болсак дагы өзүбүздүн мемандостугубузду көрсөтүп бир сонун эмгектен эле анан кетели буюрса. Ийгилик, бай мырза. Рахмат, убакыт бөлүп келгениңерге. Барболла. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай Кристалл В аутсорсинг компанияга компания аркылуу келип, өзүңөрдүн эмгектенип кеткиле буюрса, мынакей өзүңүздөрдү ар бириңиздерди бай мырза өзү тосуп алат, өзү камсыздайт жогоруда айтылгандын баардыгын. Андыктан описание бөлүгүндө же болбосо экрандарда чыккан номерлер аркылуу байланышыңыздар, чалыңыздар, маалымат алыңыздар. Көрүшкөнчө биз Кыргызстанга кетели эми. Чоң рахмат. Барбол. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз.